Бакай калпак, кундуз тебетей, көрпө тебетей, түлкү тебетей, суусар тебетей, телпек, кептакыя, топу. Аны жашына карап улгайган адамдар кийишет. Кундуз тебетей. Негизи тебетейлер бардыгы эле бир түрдүү болот, бирок ошо аттарынан өзгөчө болот. Жалпысынан тебетей деп айтылат, жалпысынан анан калгандары ушу жашына карап адамдар кийишет. Суусар тебетейди мен жашы улуулар кийсе керек деп ойлойм. Себеби ал баш мындай баалуу баш кийими го. Ошондуктан улуу адамдар кийсе керек деп ойлойм. Чоң кишилер, эмелер, акындар кийип жүргөн. Түшүнбөйт экен. Тебетейден чоңдор кийишкен эми. Кичинекей балдар дагы кийишкен. Жаныбардын улуулугуна, кымбаттыгына карап терисин ошо карап улуулар кийиш керек деп ойлойм. Ал жөнү билбейт экен. Тебетейлер дагы өздөрүнчө бөлүнүшөт. Мисалы жөн эле тебетей деп коет, аны кээде телпек деп да айтышат. Бул үй шартында жумуш кылганда, мал караганда, дыйканчылык кылганда кийет, аны ичине пакта салып, анан сыртын көрпө тебетей деп коет. Аны мисалы үчүн койлордун, козулардын терилеринен жасашат. Түлкү тебетейди каалаган учурда эле ошо түлкүнүн терисинен түлкүнү атып келип эле жасаганга болбойт. Жана калтар түлкү дейт. Ал кышта түлөйт түлкүлөр. Ошо түлөгөн мезгилде жаңы жүн пайда болот дагы, жанагы ошол тебетейге ылайыктуу терини алса болот. Ошо мезгилден алат. Токтогул сатылгандарды, тоголок молдолорду деле көрсөк, алар кадимкидей эле элдин өкүлү, карапайым элдин өкүлү. Алардын дагы кийгендери ошондой көрпө тебетей, жөнөкөй тебетейлерди кийишкен. Калыбул арстанбектер алар тектүү элден чыккан үчүн алардын тебетейлерин байкасак, алардыкы чындап ошо суусар же болбосо түлкү тебетей же болбосо жанагындай кундуз тебетейлерди кийгенге мүмкүнчүлүк болгон да. Бакай калпак деп биз чоң калпакты түшүнөбүз. Мисалы мында аксакалдар же болбосо немелер кийишет мурун. Биздин айылда ошондой кийишет эле бакай калпакты чоң. Бакай калпак деген негизи билем, бул казак улутундагы калпактарды бакай калпак деп аташат негизи. Эки четин оймолуу. Калпак кийебиз. Калпак өзүнө бир эле калпакты билебиз. Бакай калпак чоң болот да, ооба, билебиз. Анын эң чоң адамдар бир урудун, кыргыз уруулардын эң чоңу кийишкен да. Анын чоң адамдар кийишкен, улуу адамдар кийишкен, сыйы бар адамдар кийишкен. Калпакты эле ушул бир эле биздин кыргыздар кийбейт. Уйгурлар кийиши мүмкүн, казактар кийет. Бирок биздики алардыкынан өзгөчөрөөк. Биз көбүнчө кыргыздын негизги баш кийими деп эсептейбиз. Топу бул эркек балдар кийчү баш кийим. Эң негизги баш кийимдин биринчисин топу деп эсептейбиз. Анткени бул топунун жаш курактагы кичинекей секелек кыздар кийген. Эгерде байдын кыздары болсо, мындай ошо топунун маңдай жагына атайын алтын күмүштөн тыйындар болобу же бир баалуулуктар болобу, ошоларды илип коюшкан. Ал жөн гана кыз келиндер кийип турган такыядай элестетем. Кептакыяны ошо турмушка чыгаар мезгилде кыздар кийишет дагы. Кептакыя дагы ошол эле ата эненин социалдык абалына, журум турумуна, ошол элдеги өзүнүн кадыр баркына ылайыкташтырып тиктирилген.